Жандуу үндө болгондо дагы аспаптардын коштоосунда чыгарма уккан кандай сонун. Дал ушул нерсени эске алып, Түмөнбай Колдошовдун Сезимдеги аккордтор аттуу жеке концертине келип олтурабыз. Ал эми бүгүнкү кечтеги кызыктуу жагдайларды жана бүгүнкү кеч тууралуу алдыда көргөзүп беребиз. Биз менен бирге чогулуңуздар. Кеттик анда. Apamdı göynөгүнүн таныгам, тирүү болчу göynөгүнүн гүлдөрү. Ортайынғы көңілдің шаңы, соғытайынғы өнімді көзі, чоқ тиштей ғаны. Зал толуу эл, тынымсыз кол чабуулар, жандуу үн менен аткарылган чыгарма музыка дүйнөсүн тартуулап турду. Анан филология илиминин кандидаты Түмөнбай. Өнөр менен билимге, өзгөчө сүңгүп илимге, өнөрчө эле бүлөндү. Концертте буга чейинки жазылган жакшы деген ырларыбызды дайылдап атабыз. Жана ошол Бишкек шаарына 4 жыл мурда концерт койгон элем. Жашасын кайрыктарда ошол 4 жылдан берки жазылган ырларды мындайча айтканда жаңы ырларды көбүрөөк ырдаганга ниеттенип атабыз. Бул эми концерт менин бир элге болгон бир эсеп кысабым, чыгармачылыкта бүгүн иштеп аткандыгым жөнүндө, бүгүн жаңы ырлар бар экендиги жөнүндө, бүгүн кайсы бийиктикте экендигимди мына элге бир көрсөтөйүн. Элдин сынына жаңы ырларды коелу, элдин баасына, элдин сынына биз коюшубуз керек болуп калды. Бул кечеде Түмөнбай Колдошов жалгыз болгон жок. Буга чейин биргеликте дуэт ырдап келген жана оондорун аткарып жүргөн сахналаш достору коштоду. Менин репертуарыма ушул агайдын калемине таандык кат деген ыр дагы кошулду. Буюрса алдыда көп болосуздар. Негизи эле агай өзү биринчиден кичипейил, адамгерчиликтүү. Мисалы көп эмеспи, оончулар 1-2 ыр жазып коюп эле, мен да оончу элем деп төш кагып сүйлөгөндөр аз эмес. Анан бул агайдын ушу улуу болсо дагы кичилер менен тең туштай, сылык сыпа мамиледе сүйлөгөнү мени абдан кубанткан да. Жандуу үн менен аткарылган чыгармаларды күйөрмандар сагынып калганын бир карап байкоого болот. Сурануусуз кол чабуулар, биринин артынан бири келген белектер. Айтор бул кеч ойлогондон да жогорку деңгээлде өттү. Аларга районунун ардактуу атуулу Түмөнбай Колдошов. Мир Абдылдаева, Улан Сатыкулов, Нью ТВ, таң маанай берүүсү үчүн. Жүрөгү менен ар бир нотасын жеткирүү, бул абдан бир чеберчиликти талап кылат. Ошол чеберчилик бүгүнкү күндө Түмөнбай Колдошовдо бар.